Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Өзбекстандын Каган шаарындагы номер 9 мектептин ажатканасы окуу класс катары пайдаланылганын Бухара облустук акимчилиги ырастады. 14 декабрда социалдык түйүндөрдө Каган шаарындагы мектептин ажатканасында окуучулар билим алып жаткан тууралуу маалымат жарыяланган. Облустук акимчиликтин басма сөз кызматы билдиргендей, 1986 жылы 1051 окуучуга ылайыкташтырылып курулган мектепте учурда 1553 окуучу билим алууда. Буга байланыштуу ажаткана жана ванна бөлмөлөрүнүн бири класска ылайыкташтырылып оңдодон өткөрүлгөн. 3 кабаттын ар бир кабатында ажаткана жана ванна бөлмөлөрү бар. Алардын экөөсү иштебей турган. Болжол менен 1 ай мурда класстан тышкаркы сабактарды өтүү үчүн ажаткана бөлмөсүнүн бир өзү оңдолгон. 13 декабрда ал бөлмөдө өзбек тили сабак өткөн. Социалдык түйүндөргө жарыяланган сүрөттөр ошол сабакта тартылып алынган деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Маалыматтарга караганда, облустагы элдик билим берүү башкармалыгынын өтүнүчү менен ажаткана бөлмөсүн окуу классы катары пайдалануу токтотулду. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссияга Тамара Валиева төрайым болуп шайланды. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Маалыматка ылайык, анын талапкерлигин комиссия мүчөлөрүнүн баары колдогон. Ал эми мурдагы төрага Шамарал Майчиев башка жумуштар менен көбүрөөк алек болуп жаткандыктан өз каалоосу менен төрагалыктан кетерин, бирок комиссия курамында кала берерин 2019 жылдын октябрында билдирген. Тамара Валиева декабрдан тарта төрайым катары арыздарды кароо жарыянын башкарууда. Ал ЖМКнын үстүнөн түшкөн арыздарды караган комиссияга өкмөт уюмдун өкүлү катары 2012 жылдан бери мүчө. Мурда коомдук телерадио корпорацияда иштеген. 3 миллион сом пара алган деп шек саналып жаткан Жогорку соттун соттук департаментинин ресурстар башкармалыгынын башчысы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Бул тууралуу шектөөнүн жактоочусу Алия Турумбекова билдирди. УКМКнын маалыматына караганда, шектүү соттук департаменттин кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, райондук соттордун биринин имаратын ремонт кылуудагы тендерде утуу маселесин оңунан чечип берүү үчүн жеке компаниядан 3 миллион сом пара алган. Адвокат Алия Турумбекова бул иш 2017 жылы болгонун, ал жактап жаткан адамга коюлган айып негизсиз экенин айтты. Тендер 2017 жылдын 2 ноябрында жарыяланып, документтерди кабыл алуу 2017 жылдын 24 ноябрында аяктаган. Тендердин жыйынтыгы ошол эле жылдын 12 декабрында жарыяланып, келишим 28 декабрда түзүлгөн. Компанияга акча 28 декабрда эле которулган. Ал эми арыздануучу параны 29 декабрда бергенин айтып жатат. УКМК иштик кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттап, ири өлчөмдөгү пара талап кылган деп териштирип жатат. Бирбол партиясы 2015 жылы шайлоого аттанып жатып, элге кеминде 45 убада берген. Бирок айтылган жалындуу сөздөрдүн көпчүлүгү аткарылбай калганын фракция лидери Алтынбек Сулайманов мойнуна алды. Саясатчы мунун башкы себеби катары партия жетишерлик мандат албай калганын айтат. Ошону менен катар эле партиянын программасында мүчүлүштүктөр кеткенин да жашырган жок. Бирбол фракциясы 6-чакырылышта парламенттин 8,5% түзүп 12 мандат алган. Багыты либералдык демократиялык. Бирбол партиясынын 2015 жылы шайлоо алдындагы программасы жалпысынан 45 убададан турган. Учурда алардын 2 толук, 21 жарым жартылай ишке ашыптыр, калган 22си аткарылбай калган. Бул сиздер үчүн жетишкендикпи же төмөн көрсөткүчпү? Негизинен 6-чакырылыштын 6 фракциясынын программасы ар түрдүү болгону менен жалпы максаты бир, ал мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуу. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей көпчүлүгүнүн программасы ишке ашпай калат. Алардын ичинде биздин партиянын дагы айрым убадалары, жакшы пландары, ойлору аткарылбай калды. Парламентке келген соң мыйзамга ылайык коалиция түзүлөт. Ага кирбей калгандар оппозицияда калат. Натыйжада программаларын, убадаларын ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөрү таарыйт. Биз да ушундай абалга туш болдук. Себеби жогорку кеңеште 12 гана орунга ээ болуп, анын 2 жылын оппозицияда өткөрдүк. Кийин коалицияга кошулган соң биздин партиянын программасын эске алышпай, сунуштарыбыз өтпөй калды. Өкмөттүн башчылары партиялардан келбегендиктен көз караштарыбыз дал келбей, талаш тартыштар жүрүп жатат. Биздин айткан ойлор менен алар макул эмес. Ал эми өкмөттүн пикири менен биз айласыздан макул болобуз. Ишине тоскоол болбой колдоп туралы дейбиз. Мындан сырткары партиянын программасында бир аз мүчүлүштүк
кемчиликтер бар экендигин мезгилдин өтүшү менен иш жүзүнө келгенде байкадык. Партиянын программасынын башкалардан айырмаланып турган убадаларынын бири мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо болчу. Бирок 4 жылдан бери иш солгун жүрүп жатат. Дагы канча убакыт керектелет? Мамлекеттин мүлкүн тактайбыз деп элге убада берип, өзүбүзгө тапшырма койгонбуз. Жогорку кеңеште токтом кабыл алып, фракциянын чечимин чыгарганбыз. Бул багытта өкмөт иш алып барып жатат, бирок татаал жумуш болгондуктан толук бүтө элек. Учурда калктын санын каттоодон өткөрүү, алардын миграцияда жүргөндөрү, жумушсуздары канча? Орто камсыз болгон үй бүлөлөрдүн санын тактап, андан тышкары мамлекеттик кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү тактоо керек. Азырынча өкмөт иш жүрүп жатканын айтып, бирок бүтө турган учурун так билдире албай жатат. Инвентаризация жүргүзүүдө Кыргызстанда сейрек кездешкен жаныбарлар киреби? Албетте бардыгынын саны болушу керек. Кыргызстанда канча кулжа, илбирс калгандыгын так болбосо да болжолдуу түрдө билишибиз шарт. Учурда үй жандыктарын тактоо жүрүп жатат. Буга чейин муну Акылбек Жапаров 2015-жылы сунуштап чыкканда көпчүлүгү күлделе. Эми мындай муктаждык келип чыгууда. Бул багытта көзөмөл уланат. Бир Бол партиясы келе жаткан шайлоого катышабы? Шайлоого барабыз. Бул жолу такыр башкача программа менен аттаналы деген ниеттебиз. Басымды либералдык экономика багытында башкаруу системасын реформалоого коебуз. Үгүт иштеринде да үлгү бололу деген ойдобуз. Мал союп, концерт бербейбиз. Кыргыз эстрада ырчысы Айпери Кубик кызы Инстаграмдагы жеке баракчасына жолдошу менен түшкөн сүрөтүн жүктөп төмөндөгүдөй билдирүү жасаган. Элдин сөзүнө таянсак, бул киши чал, негр дагы жана башка ушундай сыяктуу экен. Ажырашкан тияк-бияк. Бул адам төөлүккө байланды да, бир болсо менден оңой менен кутулбай калды го. Эске салсак, Айпери Кубик кызы Нарулан аттуу мырзага турмушка чыгып, тилекке каршы 2016-жылы 2 ажырым жолго түшүшкөн. Ырчайымдын Нарулан мырзадан Даян аттуу уулу бар. Ал эми Ырчайым азыркы жолдошу менен 2018-жылдын апрель айында үйлөнүшкөн. 2019-жылы 13-мартта төрөлгөн Раян аттуу уулун тарбиялап келишет. Саясатчы Садыр Жапаровду абактан бошотуу үчүн учурда 500 000 кишинин колу топтолууда. Бул тууралуу Супер KG порталына жарандык активист Мелис Аспеков билдирди. Айтымында алар Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган миллион кишинин колун топтоп өлкө башчы Сооронбай Жээнбековго жиберүүнү максат кылышууда. Учурда Садыр Жапаровду абактан бошотуу үчүн топтолгон кол тамга 500 000ден ашты. Бул санды миллионго жеткирүүнү көздөп жатабыз. Топтолгон кол качан миллионго жете турганын айта албайм, буюрса жетет. Андан соң аны президентке өткөрүп берген жатабыз, деди Аспеков. Буга чейин абактагы саясатчы Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Маалыматты Садыр Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов растап, каттын президенттин дарегине жөнөтүлгөнүнө 1 айдай болуп калганын билдирген. 2017-жылдын 20-сентябрь күнү Садыр Жапаровдун атасы Нуркожо Жапаров каза болгон. Садыр Жапаровго атасын акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышууга уруксат берүү боюнча жактоочусу жакындары кайрылып, атүгүл жогорку кеңеште депутат Талант Мамытов да суранган. Бирок жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Жапаров соттолгон беренеге барымтага алууга таянып, кыска мөөнөткө жазасын өтөп жаткан жерди таштап кетүүгө болбойт деген негизде жаназага катышууга уруксат берген эмес. Арадан 2 күн өткөндөн кийин Садыр Жапаровдун атасынын сөөгү жерге берилген. 2019-жылдын 27-март күнү Садыр Жапаровдун апасы Кадижа Максутова кайтыш болгон. Бул сапар ага уруксат берилип, апасын жерге берүү зыйнатына катышкан. Ал эми 26-август күнү Садыр Жапаровдун тун уулу Дастан Садыр уулу жол кырсыгынан улам каза болуп, уулунун акыркы сапарга узатуу зыйнатына Садыр Жапаровдун катышуусуна уруксат берилген. Нурбек Токтакунов сот залынан ага белгисиз бирөө кол салганын, кийин 14-декабрда таңкы саат 6-да айдоочусу Азамат Ильясов сабалганын айтып чыкты. Биз Ленин райондук ички иштер башкармалыгына бардык. Милиция кызматкерлери болгон окуяны кылмыштардын бирдиктүү рейистерине каттабай коюшуптур. Кол салган киши Орисиянын жараны экен. Таңкы саат 6-да айдоочумдун үйүн такылдатып чыкканда сабап салган, дейт Токтакунов. Юрист ушинтип аны коркутуп, эскертип жатышат деген ойдо. Мени дайыма бирөөлөр аңдып жүрөт, дейт жактоочу. Жалпыга маалымдоо каражаттарына карата түшкөн арыздарды караган комиссияга 5-канал жабык акционердик коомунун үстүнөн арыз келип түштү. Эркин экономикалык аймакты өнүктүрүү боюнча Борбордук Азия корпорациясынын президенти Ли Джонг Бек арызданган. Бул тууралуу комиссиядан билдирди. Анын кайрылуусунда 2019-жылдын 26-майында жогоруда ЖМК тарыхый жайды талкалаган Корей бизнесмени аталышында сюжетти чыгарган. Андагы айтылгандарды президент Ли Джонг Бек чындыкка дал келбейт деп эсептейт. Мындан улам арыздануучу 5-канал бул сюжетти ачык булактардан өчүрүп салуусун жана кайра жарыялоону суранды. Арыз комиссиянын кезектеги отурумунда каралат.
Президент Сооронбай Жээнбеков уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзамга кол койду. Мыйзамды жогорку кеңеш ушул жылдын 31-октябрында кабыл алган. Мыйзам калктын ден соолугун, жерлерди, суу объектилерин, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн коргоого, жарандардын жашоо укуктарын, радиациялык жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылууга багытталган. Мыйзам менен Кыргызстандын аймагында төмөндөгүлөргө тыюу салынат. Уран торий кендерин чыккан жерлерди издөө жана чалгындоо максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерди жүзөгө ашырууга, уран торий кендери чыккан жерлерди иштетүүгө, уранды торийди казып алууга, радиоактивдүү калдык сактоочу жайларды, ген калдыктарын иштетүүгө жана андан ары иштетүү жана кармап күтүү максатында аларды жеке жактарга берүүгө, ошондой эле Кыргызстандын аймагында уран камтылган жана торий камтылган чийки заттарды жана калдыктарды алып келүүгө жол берилбейт. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Буга чейин жергиликтүү тургундар кендин казылышына каршы болушуп, жерлерде чакан митингдер уюштурулган. Өкмөт башчы ген иштетүүчү компаниянын ишмердүүлүгүн экспертиза чыкканга чейин токтоткондугун айтып чыккан. Депутаттар Исхак Масалиевдин жогорку кеңештин спикерин отставкага кетирүү сунушу боюнча кандай пикирде? Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековду отставкага кетирүү маселеси жөнү жок иш. Мындай пикирин Вести KG сайтына Атамекен парламенттик фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов кесиптеши Исхак Масалиевдин спикерди отставкага кетирүү боюнча сунушу тууралуу комментарий берип жатып билдирди. Анын отставкасы үчүн 80 да добуш топтолбойт го деп ойлойм деп божомолдоду парламент мүчөсү. Эми шаардын атын туура эмес атуу албетте жакшы эмес, бирок бул үчүн отставкага кетирүү да туура эмес. Кимдир бирөө орусча сөздөрдү туура эмес айтат, башкалары кыргызча. Парламентте эч жактан бери спикердин ордун рокировка кылгысы келген күчтөр бар. Аларга азыр абдан ылайыктуу убакыт болуп жатат. Бирок азыр бул маселени күчөтүүгө кеч болуп калды. Анткени бул чакырылыштын иши 6 айдан кийин аяктайт. Спикер модератор катары өз милдеттерин так аткарууда. Дастан Жумабеков токтоо конфликт эмес адам. Башкысы ал саясий же башка чырларга байланышкан жок. Жогорку кеңештин депутаты Тынчтык Шайназаров бир эле парламент мүчөсү Дастан Жумабековду отставкага кетирүүнү демилгелей албасын белгиледи. Мен Исхак Абсаматовичтин пикирин сыйлайм, ал өз чечимин далилдеп берди, деди Вести KG сайтына Шайназаров. Бирок ал жерде өзүнүн процедурасы, регламенти бар. Бул маселени кароого кошууга негиз болуп фракциянын чечими саналат. Бир эле депутат мындай маселени демилгелей албайт. Дагы бир эле өкүлү Бахадыр Сулейманов өз кезегинде Вести KG сайтына учурда төраганын отставкасы тууралуу документ палатанын кароосуна түшө элегин билдирди. Расмий түрдө мындай билдирүү түшө элек, деди депутат. Биз кесиптештерибиздин расмий эмес билдирүүлөрү боюнча комментарий бере албайбыз. Бул анын каалоосу, көз карашы. Документ палатага расмий түрдө түшкөндө биз карап чыгабыз го дейм. Азырынча материал жок. Ушундай эле пикирин Вести KG сайтына депутат Максат Сабиров дагы бөлүштү. Эгерде өнүгүү прогресс фракциялык чечим чыгарса, биз ошондо гана бул маселени карап чыгышыбыз керек, деди парламент мүчөсү. Бирок азырынча эч нерсе белгисиз. Бул азырынча ачык маселе го менимче. Тактай кетсек, кече жакында жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев фракциянын кароосуна жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабековду отставкага кетирүү сунушун киргизген. Ал төрага өз милдеттерин так аткарбай жатат деген пикирде. Масалиев спикердин акыркы сүйлөгөн сөздөрү бүтүндөй парламентти уят кылды деп эсептейт. 2019 жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында болгон окуяны изилдеген мамлекеттик комиссия Атамбаев жана анын тарапташтары бийликти басып алууга даярдык болгонун расмий тастыктады, бирок кандайча ишке ашат эле. Албетте төңкөрүш кылуу үчүн сөзсүз Бишкекте массалык башламандыктар болууга тийиш эле. Негизги сценарий 3-июлга даярдалган. Ал күнү Бишкектеги Атамбаевдин медиа форум имаратынын алдында экс-президенттик макамынан ажыраган Атамбаевдин тарапташтары митингге чогулган. Бирок жакшы эле акча бөлүнгөнү менен митингге алар ойлогондой келип бербеди, өзгөчө ал күчкө толуп турган булчуңдуу жаш балдар аз болду. Эң башкысы парламент депутаттары каникулга тарап кетишти, бул сценарийде жок эле. Эскерте кетсек, ал митингге Атамбаевдин тарапташтары резолюция кабыл алып, анда бийликтен өкмөттү кетирип, ордуна эл ишениминдеги өкмөт түзүү, бардык күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин алмаштыруу, мам аппаратка кеткен чыгымды кыскартуу жана чиновниктерди тазалаш үчүн иллюстрация өткөрүү талаптары коюлган. Чындыгында талаптар популисттик болуп, аткарууга мүмкүн эмес эле. Анын үстүнө аны аткаруу үчүн Атамбаев тарапташтары менен бийликке 2 ай гана убакыт берген. Эгерде бул талаптар аткарылбаса, өлкө боюнча мөөнөтсүз нааразычылык акцияларын башташмак.
Кийин буга президенттин кетиши жана парламенттин тарашы кошулду. 3-4 сентябрда күч түзүмдөрүнүн версиясы боюнча бийликти басып алуу планы жүзөгө ашыруу аракети көрүлмөк. Алгач митингге чогулган калың эл УКМК имаратын курчап, камакта олтурган Илмяновду, Исаковду, Кулматовду, Ибраимовду бошотушмак. Андан соң эки маанилүү объектини ээлешмек: Ички иштер министрлигин жана парламент. Ошондо башкы ролду жогорку кеңештин депутаттары аткарат эле. Алдын ала сүйлөшүлгөн боюнча Атамбаев ишенген КСДП фракциясынан бир депутат спикер болуп шайланмак. Ал жаңы президенттик шайлоого чейин өлкө башчысынын милдетин аткармак экен. Өкмөт башына кайрадан Сапар Исаковду алып келишмек. Күч түзүмдөрү белгилегендей, мындай план Атамбаевдин Кой таштагы революциясында 10-20 кишинин катышуусунда бир нече ирет талкууланган. Арасында депутаттар, коомдук бирикмелердин лидерлери, мурда чиновниктер бар. Алардын ысымдары белгилүү эле болуп калды. Бирок бул версияда канчалык чындык бар, канчалык деңгээлде далилдер менен бекемделген. Бул эми жакын арада ачыкка чыгып калаары бардыр. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.